Бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу натуропат терапевт эжекебиз Бапаева Гүлсана Жунусовна. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы жетип алдыңызбы? Рахмат. Биз ушул бүгүн вакцинация тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Анан мурунку уктуруубузда дагы бир аз сөз кыла кеткенбиз. Сиз сонун маалыматтарды айтып бергенсиз. Адам өзүнүн антителосын көбүрөөк иштетип чыгарышы керек деп. Бул тууралуу алдыда дагы кененирээк кылып кайрылабыз буюрса. Алгач мен мындан баштагым келип атат да. Жакында эле улуттук онкология жана гематология борборундагы гематология бөлүмүнүн башчысы Орбонбек Жакынбаев агабыз ушу эмдөөдөн кийин тромбоздор пайда болуп атканын айта кетпейдиби? Бул демек тромбоцит клеткаларынын кабыкчаларындагы белокторго чырмалышып, анан кандын коюлануусу пайда болуп атат депчи. Менде ушул жерден суроо болуп атат. Анда эмдөө ала бергиле деген туура болобу? Анча-мынча жүрөк кан тамыр оорулары бар адамдар кандай кыйынчылыктарга туш келиши мүмкүн деп. Мен эми көбүрөөк практик болгон үчүн мен өзүм практикама таянып көп нерсени айткым келет да. Менде гематоскоп деген микроскоп бар да. Мен ошол микроскоптон караганымда мен ар бир пациент келгенде эле отуруңуз, каныңызды көрөйүн дейм да. Мына ошол кандын ичинде биз эритроцитти, тромбоцитти жана лейкоцитти көрөбүз да. Мына ушул чоңураак кандын элементтери, андан тышкары дагы толтура кандын ичинде элементтери бар. Алар тирүү жандыктар. Демек ушул мына эритроцитти, тромбоцитти жана лейкоцитти карап туруп, анан мен айтам да, сиз мындай ооруйт экенсиз, мындай ооруйт экенсиз депчи. Мына ошондо кээрки пациенттердин тромбоциттери бири-бирине аябай жабышып калат да. Булар агглютинация деп коет, ошо бири-бирине коюланып кетет. Кээрки пациенттердин эритроциттери бири-бирине жабышып калат. Кээрки пациенттердин лейкоцити, мына ушул лейкоцит эң негизги биздин иммунитетке жооп берген лейкоциттер көбүнчө адамдардын кичинерип кеткени, алардын кыймылдабай, алардын ошо кандын ичине кирген микробторду чогултпастан, вирустарды албастан, аларды өлтүрбөстөн өздөрү кичинерип оорукчан болуп калганын көп көрөм да. Мына эми бул жерде көрүнбөсө керек, мен ала келдим эле. Өзү эле айта турган болсом, демек ушул лейкоциттердин слабый болуп калганы көрүнүп турат да. Демек ушул канды көргөндөн кийин гана мен сиз вакцина алыңыз, вакцина пока албай туруңуз, сиз организмди кичине күчтүү алыңыз, анан кийин алыңыз деп айтар элем да. Себеби деген адамга биз чужой нерсени киргизип атабыз, ошону лейкоцит азыр барып жеш керек. А лейкоцит өзү оорукчан болуп турса, анан кантыбаны жейт. Алар да түштү. Лейкоцит слабый. Адам, мен баягы мурунку передачаларда айтып кеткендей, кандын ичинде сиңбеген тамактар бар, кандын ичинде андан башка да толтура керексиз нерселер бар. Демек, кан коюланып калганда тромбоциттер бири-бирине жабышып калат. Лейкоциттер бири-бирине жабышып калат. Эми элестетиңиз, эмдөө алгандан кийин ошол кан ого бетер коюланып атат. Ооба, ошону айтып атпаймынбы? Ал өзү ооруп турса, анан биз дагы эмдөөдө дагы чужой нерсени киргизбедикпи? Эми ошол кан тамырдын ичинде, без тамырдын ичиндеги керексиз нерселер көбөйүп кетип, кайрадан коюланып кетип атпайбы? Мисалы, ошол вакцина ала баштаганда биринчи коркунуч тобундагы адамдарга сайылышы керек деп, биринчи ошол адамдарга көбүрөөк көңүл бурулбадыбы? Эгерде жүрөк кан тамыр оорусу бар адамдар бар болсо, анан алар ошол эмдөөнү алса, ого бетер каны коюлана турса, анан алар сөзсүз түрдө ооруйт да. Ооруганда кандай көтөрөт? Жүрөк кан тамыр оорулары мындай да. Жүрөк деген нормада жыйрылып, жазылып иштеп турат да. Демек ал анын булчуңдары кыйналып, ал жакшы жыйрылбай калды. Бирөөнүкү тез согот, бирөөнүкү узакта согот, бирөөнүкү ортодо дополнительный башка согуу пайда болот. Ошондой болуп кыйналып турган кан тамырга кайрадан кандайдыр бир чоочун заттарды киргизүү дале болсо кооптуу болуп турат. Андан тышкары кан тамырларын атеросклероз деп коет. Көп жылда, мына 60-ка чыкты, 40-ка чыкты, 80-ге чыкты, кан тамырдын ичинде атеросклероз деген сөз, мына кан тамырдын катмарынын ичине ошол туздар, мурунку сиңбей калган туздар, керексиз нерселер баары отурукташып туруп, кан тамырдын ичин катуулантып салат да. Демек, ал адам дагы чоочун нерсени көтөрө албайт деп айтар элем. Демек, адам өзүнүн абалына караш керек деген жыйынтыкка келебиз. Менде дагы мындай суроо болуп атат. Мисалы, Синофарм, Спутник деп ар кандай түрлөрү болуп атпайбы? Андан тышкары ошол тирүү бактерия, вирустардын дагы кандай түрү бар да? Адам эмнеге карап туруп, анан мен алсам болот, же албашым керек дейт. Ошол жалпы тирүү вирустар жөнүндө айтып берсеңиз да. Деги эле жаратылыштагы вирустарбы? Деги эле жаратылышта абдан көп вирус бар да. Айтып атпаймынбы? Мисалы, грипптин вирусу, гепатит деген оорунун вирусу,
бул ковид вирус, аденовирус, парагрипп, респираторный толтура вирустар бар. Ошолордун ичинен азыр көбүрөөк бизде Кыргызстанда, не только Кыргызстан, жер жүзүндө көбүрөөк жайылып кеткен бул коронавирус болуп атпайбы. А беркилер мурункудай эле адам грипп болгондор грипп болуп атат, илгертен эле. Саргы оору менен ооруп калгандар ооруп эле атат. Бирок биз аларга негедир көп көңүл бурган жокпуз. Себеби деген бүт көбүрөөк клиника адамдын даттануусу ковидке байланыштуу болгон үчүн биз ковидти көбүрөөк карап атабыз. Демек ар бир эле вируста бул кокуй мен грипп болуп калдым, меники эчтеке эмес, же ковид болуп калдым, же мен сарык ооруп калдым, жок. Бардыгында вирус болуп аткандан кийин демек биз организмди бардык оорду эле ошо ордуна келтиришибиз керек. Бардыгын эле калыбына келтиришибиз керек. Биз организмди не только азыр ковид эмес, биз деген организмди өмүр бою биз дайым жакшы абалда кармап жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Канчалык организм жакшы абалда жүрсө, бизге кирген микроорганизм бизде жашай албайт. Биз жакшы абал деген сөз ошол эле лейкоциттер, ошол эле лимфоциттер, ошол эле эзонофилдер. Значит, биз келген чоочун нерсени биз жок кылыш үчүн туулгандан бул дүйнөдөн кеткенге чейин биз дайым организмди күрөшүп турушубуз керек. Кийинки суроо, мисалы ошол вакцина келге башталганы антитела текшерип, анан меники 9 экен, меники 10 экен, алсам болот, албасам болот деген көп чыкпадыбы, өзгөчө ооруп айыккандан кийин антителаларым көбөйүп калыптыр деп. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, антитела кайсы учурда канча болгондо алышы керек, же албай деле жүрө берсе болобу? Эми антителаны айтып атпаймынбы, антителаны пайда кылуу бул ооругандан кийин дагы антитела чыгып калат. Адам өзүн өзү дайыма, менде ушундай адамдар бар, эч кандай химикат тамактар жебейт экен, эч кандай мондой кола мола ошого химикат кошулган суусуңдарды ичпестен ушундай адамдар келет. Албетте алардын антителасы жогору. Көрдүңүзбү? Ал өзү менен өзү күрөшүп жүргөн үчүн антителасы чыкты. Анан менин өзүмүн жеке оюм, адам өзүнүн антителасын көтөргөн жакшы да. Өзүнүн антителасын көтөрсө, демек ал ар бир ооруга каршы тура алат. Эми антителасы 9 экен, 11 экен, анан мынча экен деп антитела, албетте антителасы высокий болгон болсо албай эле койгон жакшы. Аны алып эмне кылат? Организмге чужой нерсени кайра киргизип эмне кылат? Антителасы бийик болгон болсо албай эле койгон жакшы. Анан эми антителам жок экен, мен слабый экен, мен алсам анан эртең бул ооруну жакшы көтөрөмбү деген вопростор келет да. Мен дагы эле болсо мен практикама таянып айтар элем. Мына гриппти айтайын. Менин бир подружкам Гүлсана, мен барып дейт, гриппке алдым вакцинаны дейт. Бирок экинчи гриппим дейт абдан катуу өттү. Мен мындай ооруган эмесмин деди да. Анан кийин мына ушул эле ковидтин вакцинасын ооруган мезгилде алган үчүн мына кеч жакында бир аял, 46 жаштагы аял каза болуп калды го. Мына азыр ошонун заключениясын чыгарды. Ошол мезгилде ковид менен ооруп аткан экен депчи. Демек өзүңүз ойлоңузчу, мындай жалпы эле түшүнүк боюнча, демек ага деген толтура тирүү вирус кирген. Анан биз дагы бир чала бөлүк вирусту киргизип койдук эле, организм күрөшө албай калды да. Көрдүңүзбү? Демек вакцинаны алуу албоо, антителам бар эле, антителам аз эле, көп эле дебестен ар бир адам, мен дагы эле айтат элем да, биринчи өзүн өзү текшерсин да. Анан жөн эле барып эле алып, ооруп атса деле барып алып алган, бул эң туура эмес деп айтар элем да. Сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүш керек. Чоң рахмат. Биздин саатыбыз соңуна чыгайын деп калды. Эми адам укугу жөнүндө сурагым келип атат да ушул жерденчи. Мисалы, вакцина албай койсом жумуштан кетирип, жок бизди мажбурлап атат деп атпайбы? Негизи бизде ошол кодекс боюнчабы, адам укугу боюнча негизи эле алыш керек деп мажбурлайганга жетекчилердин акыгысы барбы деп сурагым келип атат. Конституцияда ар бир адам эркин жашаш керек, эркин ою болуш керек, ага эч кандай үстөмдүк нерсе болбош керек деген укук берилген. Демек мен ошол укукту адамдар өзү колдонсун деп гана айтар элем. Укугуңузду колдонуңуз дагы, алуу албоо ал өзүңүзгө байланыштуу деп айтар элем. Чоң рахмат. Замандаштар, биздин соңку мүнөттөрүбүз. Аты жөнүм Айнура Миназарова, сиздер менен коштошобуз. Албетте суроолору бар болсо ылдый жакка комментарий калтырыңыз, ушул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Мен ишенем, ар бир адам өзүнүн жакындарын урматтайт, аларды кымбат тутат, аларды сыйлайт деп. Ошондуктан жакындарыңыз менен бөлүшүп кеткенди унутпаңыз.
жана биздин коногубуз Гүлсана Жунусовна, сизге дагы ыраазычылык айткым келет. Келип бергениңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.